Экинчи бөлүм. Башканы айыптап жаткан адамга айтарым бул: сен ким болсаң да, менткениң үчүн актала албайсың. Себеби башканы айыптаганың менен сен өзүңдү гана айыпка жыгасың. Анткени башканы айыптап жатып, ал кылганды өзүң деле кылып жатпайсыңбы? Рас, жогорудагыдай кыянаттыктарды кылгандарга Кудай калыстык менен өкүм чыгарарын биз билебиз. Бирок сен жамандык кылгандарды айыптап, өзүң болсо ошондой эле иштерди жасап жаткан адам, ошенткениң менен Кудайдын жазасынан качып кутулам деп ойлойсуңбу? Же балким ниетин өзгөртөр бекен деп, Кудай өзүңө да ырайым кылып жатканын билбей, анын улуу ырайымын, чыдамдуулугу менен сабырдуулугун бар калбай жаткандырсың. Бирок сен мойнуң жар бербей, ниетиңди өзгөрткүң жок. Кудайдын адилеттик менен соттоочу күнү келгенде, ишиң толгон сен анын каарына калып жүрбөгүн. Анткени Кудай ар бирибизге кылган ишибизге жараша өз тиешебизди берет. Талыкпай жакшылык кылып, ошол аркылуу атак даңкка, урмат сыйга жана өлбөстүккө жетүүнү эңсегендерге Кудай түбөлүк өмүр берет. Ал эми менсинип, акыйкатка баш ийбей, анын ордуна кыянаттыкка берилгендер болсо, Кудайдын каарына калып, жазасын тартышат. Кыянаттык кылган ар бир адамдын эң алды иудейдин, анан иудей эместин башына караан түнчүшөт. Жакшылык кылгандардын баары болсо, эң алды иудейлер, анан иудей эместер урмат сый менен кадыр баркка татып, тынччылыкта болушат. Анткени Кудайда эч кандай өң карамалык жок. Тоорат мыйзамын билбей күнөө кылышкандар мыйзамы жок эле курут болушат. Тоорат мыйзамын билип туруп күнөө кетиришкендер ошол мыйзам боюнча айыпталышат. Анткени мыйзам айткандарына кулак салып койгондор эле эмес, анын талаптарын аткаргандар гана Кудай алдында акталышат. Тоорат мыйзамы жок башка булуттагылар ички туюмунан эле мыйзамга ылайык иш кылышса, анда колунда мыйзамы жок болуп турса да, мыйзамы бардай болушат. Кудайдын мыйзамы талап кылган нерселер жан дилине жазылгандыгы алардын өздөрүнөн эле көрүнүп турат. Анткени мен тараткан жакшы кабарга ылайык, Кудай адамдардын жашырын ойлорун Машаяк Ыйса аркылуу соттогон күнү акталаарын же айыпталаарын аларга өз абийири айталат. Мына сен иудей аталып, мыйзамга таянып жашап, Кудайың менен мактанып жатасың. Кудай сенин эмне кылышыңды каалаганы сага маалым болуп, кандай кылганың туура болоорун сен Тоорат мыйзамынан үйрөнгөнсүң. Өзүңдү сокурларга жол көрсөтө алам, караңгыда жүргөндөргө жарык бере алам деп, акылы жокторго насаатчы, жетил электерге устат боло алам деп ойлойсуң. Анткени өз ичине бардык билим менен чындыкты камтыган мыйзамды билесиң. Айтчы, башкаларды окутуп жатып, эмне үчүн өзүңдү да окутпайсың? Уурдаба деп насаат айтып, эмне үчүн өзүң уурлук кыласың? Эмне үчүн никени бузба дейсиң да, өзүң нике бузасың? Буркандарды жек көрүп, өзүң бутпарастардын ибадатканаларын тоногонуң кандай? Колуңда Кудайдын мыйзамы бар болгону менен мактанасың да, ошол мыйзамды бузганың менен Кудайды мазактап жатасың. Жазууда айтылгандай, силердин айыңардан башка булуттагылар Кудайдын атына тил тийгизип жатышат. Сүннөткө олтуруу мыйзамды аткарганда гана пайдалуу. Ал эми мыйзамды бузуп жатсаң, андан сүннөткө олтурганың олтурбай калганыңа эле тете. Эгерде сүннөткө олтурбаган башка булуттагы адам мыйзам талаптарын аткарса, анда Кудай аны сүннөткө олтурган адамдай көрбөйбү? Андай болсо, сени колунда жазылган мыйзамы бар
сүннөтү да кесилгенине карабай, мыйзамды бузуп жаткан иудейди сүннөткө олтурбаса да, мыйзамды аткарган башка булуттагы адам соттойт. Чыныгы иудей бул сыртынан эле иудей көрүнгөн же болбосо денесинде сүннөттүн сырткы белгиси бар адам эмес. Дилинен иудей болгон адамды гана чыныгы иудей, жүрөгүнүн сүннөтү кесилген адамды гана сүннөттөлгөн десе болот. Бул болсо жөн гана мыйзамда жазылган жободон эмес, рухтан келе турган нерсе. Мындайлар эң алды адамдын эмес, Кудайдын да мактоосуна татыйт.